Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу, ошондой эле жүрөк кан тамыр оорулары бар бейтаптар коронавирус COVID-19 коронавирус инфекциясына чалдыккандан кийин реабилитациясы кандай өтүшү керек? Мына бул тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович жана саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы штаттан тышкаркы кардиологу Сарбаев Акбай Шогайбоевич маалымат берет. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 3-сентябрга карата Кыргызстандагы ушу COVID-19 боюнча статистикалык маалымат бере кетейин. Адаттагыдай айкандар боюнча маалымат сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттен сакайып үйүнө чыгарылган жарандардын саны 279-ду түздү. Мунун ичинде Бишкек шаарынан 134, Ош шаарынан 8, Чүй областынан 13, Ош областынан 14, Талас областынан 11, Нарын областынан 4, Ысык-Көл областынан 29, Жалал Абад областынан 24, Баткен областынан 42 бейтап үйүнө айыгып чыгып кетишти. Жалпы айыккандардын саны 39.174 бейтапты түзүп атат. Бул болсо жалпы айыккандардын бейтаптардын 88,8% болду. Жаңы катталган учурлар боюнча ушу 3-сентябрга карата жалпы республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттин 99 жаңы учуру катталып атат. Мунун ичинде Бишкек шаарында 17 жаңы учур, Ош шаарында 2, Чүй областында 3, Ош областында 11, Талас областында 6, Нарын областында 4, Ысык-Көл областында 16, Жалал Абад областында 20 жана Баткен областында 20 жаңы учуру катталып, бүгүнкү күндө ушу дарылоого алынды. Жалпы катталган учурлардын саны демек 44.135 учурга жетти. Мунун ичинде лаборатордук тастыкталганы 18.825 учур болуп, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 25.310 учур болду. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө табылып чыккан 99 жаңы учурдун 25-и лаборатордук тастыкталган учурлар. Бул болсо Баткен областында 10 учур, Жалал Абад областында 9, Ош областында 1 жана Бишкек шаарында 5 учуру ошо лаборатордук тастыкталып, ПЦР положительный деп чыгып атат. Калганы болсо ошо клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлар 74. Бул да ошо Бишкек шаарынан 12, Ош шаарында 2, Чүй областында 3, Ош областында 10, Ысык-Көл областында 16, Жалал Абад областында 11, Баткен областында 10. Ушундай болуп бөлүштүрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланууда жалпы 613 бейтап дарыланып жатат. Ал эми амбулатордук дарыланууда үй шартында 4796 бейтап дарыланып жатышат. Стационарда дарыланып жаткандардын 138-и Бишкек шаарында, Ош шаарында 16, Чүй областында 43, Ош областында 92, Талас областында 27, Нарын областында дагы 27, Ысык-Көл областында 93 бейтап, Жалал Абад областында 102 жана Баткен областында 75 бейтап бүгүнкү күнү дарыланып жатышат. Үй шартында амбулатордук жол менен дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 2682 бүгүнкү күнгө, Ош шаарында 336, Чүй областында 453, Ош областында 615, Талас областында 5, жана Нарын областында 43, Ысык-Көл областында 290 бейтап амбулатордук шартта дарыланып жатат. Жалал Абад областында 234, Баткен областында 138. Өткөн суткада ошо бул илдеттен каза болгондор катталган жок. Каза болгондордун жалпы саны 1060 түздү. Анын ичинде ошо лабораториялык тастыкталган COVID-19-дан каза болгондор 264, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 796. Бул суткада дагы медицина кызматкерлер жугузуп алган учурлар катталган жок. Бүгүнкү күнү бир медик айыгып чыгып, үй карантинден 9 медицина кызматкер дагы айыгып чыгышты.
жалпы өзүнүн штаттык режимдерге өтүп жатат. Дагы бир тактап кете турган маселе, өткөн брифингде деген ушул эпидемиологиялык параметрлердин да салыштырмалуу башка мамлекеттер менен дагы ошол маалыматты бердик эле. Ошол жерден деген бир аз маалымат каражаттардан обозревательдер кичине туура эмес эме болуп калып атышат. Буга мындай тастыктоо маселесинде биз башка мамлекеттер менен салыштырмалуу караганда биздеги жүрүп турган статистиканы дагы ошо бирдей цифра менен салыштырышыбыз керек. Ошон үчүн өткөндө алып туруп ушул 1 миллион калкына эсептелген жанакындай өлүм учурларын алып караганбыз. Ошондо деген бизде COVID-19 лабораториялык жол менен тастыкталган учурларынан эсепке алганда 40 деген көрсөткүч менен өткөндө салыштырганбыз. Жалпы алып карай турган болсок, лабораториялык тастыкталган жана клиника эпидемиология менен тастыкталган учурларды алганда бизде көрсөткүч 162 болуп эсептелинет. Демек, ошол жерде COVID-19 лабораториялык тастыкталган учурлардан каза болгондордун жанакындай саны көрсөткүчү действительно 4 эсеге азыраак болот. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 3 сентября текущего года. Значит, по выздоровевшим за последние сутки выписано 279 пациентов. Из них 134 в городе Бишкек выписано, в городе Ош 8, в Чуйской области 13, в Ошской области 14, в Таласской области 11, в Нарынской области 4, в Высокойской области 29 выписано, в Джалабадской области 24 и в Баткенской области 42 выписанных больных. За весь период выздоровело 39 174 пациента, которые составили 88,8% от всех заболевших. По новым случаям на 3 сентября 2020 года по республике зарегистрировано 99 новых случаев. Из них в городе Бишкек 17, в городе Ош выявлено 2 случая новых, в Чуйской области 3, в Ошской области 11, в Таласской области 6, в Нарынской области 4, в Высокойской области 16, в Джалабадской области 20 и в Баткенской области 20 новых случаев. Таким образом, за весь период зарегистрировано всего 44 135 случаев, из них 18 825 случаев – это лабораторно подтвержденные случаи, 25 310 случаев – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. Из числа вновь новых случаев 25 – это лабораторно подтвержденные случаи, то есть ПЦР положительные. В Баткенской области 10 случаев, в Джалабадской области 9, в Ошской области 1 случай и в городе Бишкек 5 случаев лабораторно подтвержденные. 74 случая клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. На лечении находится 613 пациентов в стационарных условиях, на амбулаторном лечении 4796. В стационарах Бишкека находится 138 пациентов, в городе Ош 16, в Чуйской области 43, в Ошской области 92, в Таласской области 27, в Нарынской области 27, в Высокойской области 93, в Джалабадской области 102 и в Баткенской области 75 пациентов, которые лечатся в стационарных условиях. За последние сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Всего 1060 случаев зарегистрировано с летальным исходом. Из них лабораторно подтверждено 264 и клинико-эпидемиологически подтверждено 796. Среди медицинских работников за последние сутки не зарегистрировано случаев новых заражений. 1 медицинский работник выписан. Из самоизоляции из домашней самоизоляции 9 медработников выписаны. Таким образом, 2506 медицинских работников из 3136 выписаны, выздоровели и возвращаются
в штатный режим. Некоторые уточнения. На прошлом брифинге были представлены сравнительные данные в частности, по смертности в перерасчете на 1 миллион населения. Для того, чтобы сравнять, мы должны брать аналогичные наши показатели. Поэтому для сравнения были представлены данные по касательно показателям смертности на 1 миллион от лабораторно подтвержденных случаев COVID, который составляет 40, а общая смертность в перерасчете на 1 миллион населения из лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев составляет 162. Действительно, смертность от подтвержденного COVID в 4 раза меньше, чем по общей статистике. Поэтому вот такое некоторое уточнение, потому что обозреватели некоторых средств массовой информации немножко по-другому трактуют и считают, что это предвыборные какие-то агитационные выступления. Поэтому это далеко не так. Это статистика, это цифры. Спасибо за внимание. Рахмат, Акбай Шогайбаевич, сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Жүрөк кан тамыры оорулары биздин саламаттык сактоого, биздин өлкөбүзгө, биздин элибизге абдан чоң орчундуу жана маанилүү маселе. Бир эле мисалды келтирип коеюн. Азыр акыркы изилдөөлөргө таянсак, кан басымы бийик бейтаптарыбыз 20 жаштан ашкандардын арасында 46%га жетип атат. Ушундан эле түшүнгөнгө болот, азыр ооруп аткандардын арасында эң көп бул жүрөк кан тамыры менен ооругандар. Коронавирус менен ооругандардын жүрөк кан тамыры менен ооругандар да. Ошондуктан азыр көбү коронавирус менен ооругандардын көбү больницалардан, ооруканалардан чыгып келди. Анан кийин ушул кайта өзүнүн абалына келиш үчүн аларга кейбиркилерине абдан көп убакыт керек. Анан кийин алар туура өзүн алып жүрүш керек. Анткени бул коронавирус жүрөк кан тамыр ооруларын орчунтатат жана аларды оорулатат да. Ошондуктан бул проблема боюнча биз ойлойбуз, бир-эки өзүбүздүн сунуштарыбызды биздин элибизге айтсак туура болот деп. Биринчиден, ооруканадан чыккандан кийин эле биздин бейтаптар 7-14 күн изоляцияда болот. Ошодо жөн эле изоляцияда үйүндө отуруп бербей, алар реабилитациялык программаны, өзүнүн калпына келүү программаны өздөрү эле байланышып, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгери менен, өзүнүн кардиологдору менен аны ишке ашырып бериш керек да. Андан кийин 14 күндөн кийин изоляция режими бүткөндөн кийин алар мүмкүнчүлүгү болсо атайын реабилитация менен реабилитация кылган медициналык мекемелерге барса болот. Алардын арасында баягы санаторий жана курорттор да бар да. Бирок алардын баардыгына барыш үчүн өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерден уруксат алыш керек. Медициналык көзөмөлдөн өтүш керек да. Андан кийин кандай программага барбай калса, кандай режим, реабилитациянын режимин алар колдонуш керек. Биринчиден, реабилитациялык режим жүрөк кан тамыр ооруларына 3 негизги багытта болот да. Бул биринчиси туура толук кандуу рационалдуу тамактануу. Экинчиси бул дем алуу гимнастикасы, дем алуу көнүгүүлөр. Үчүнчүсү болсо бул физикалык машыгуу, физикалык көнүгүүлөр. Ошолордун баардыгын үчөөнүн туура колдонсо, кыска мөөнөттө 1-2 айда толук кандуу өзүнүн калпына кайта келсе болот. Биринчисине токтолуп кетейин. Бул кандай тамактануу? Тамактануу бул толук кандуу, туура тамактануу. Кандай болот ал жүрөк кан тамыр оорулуу бейтаптарга? Биринчиден, тамак азыктарынын арасында жашылча жемиштер, жаңы жашылча жемиштер көп болуш керек. Мындайча айтканда 2-4 порция бир күндө, жалпы көлөмү 400 граммдан 400 граммдан кем болбош керек. Экинчиси баягы жалпы кубаттуулугу
жүрөк кан тамыр оорудун оорлук даражасына көз каранды. Эгер абдан катуу оор даражадагы жүрөк кан тамыр оору болсо, ага орточо көлөмүн, кубаттуулугунун көлөмү 1,5 миң килокалория болот. Башкаларга орто жана жеңил даражадагы жүрөк кан тамыр ооруна 2,5 миң килокалория түзөт. Будан кийинки принцип тамак аш абдан аз туздуу болуш керек. Бир күндө туздуу керектүүлүгү ушун жүрөк кан тамыр оорулуу бейтаптарга 5 граммдан ашпаш керек. Бул абдан аз, аны эске алып коюш керек. Адан кийинки туура тамактануу жүрөк кан тамыр ооруларына бул суюктукту азайтуу, чектөө. 1 литрдин 1,5 литрдин тегерегинде эле ошончо суюктукту ичиш керек бир күндө. Буга бир эле суусундук кирбейт, баягы башка суюк тамактар да кирет да. Эгер будан көп өткөнгө болот, эгер бейтап температура болуп атса, ошондо да аны абдан контролдоп туруп 1-2 литрга чейин көбөйтсө болот. Анан кийин биз жалпы айтып кетет элем, жүрөк кан тамыр ооруларынын ооруларына, айрыкча ооруларга, бейтап ооруларга күн сайын алар өзүнүн кан басымын ченеп туруш керек. Күн сайын өзүнүн салмагын ченеп туруш керек да. Эгер кан басымы көтөрүлө турган болсо, же салмагы бир базарда 1 килодан ашык көтөрүлө турган болсо, аны ал сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылыш керек. Экинчи компонентине токтоп кетейин. Экинчи багыт реабилитациялоо программада бул дем алуу көнүгүүлөр, дем алуу машыгуу, дем алуу гимнастика деп коебуз. Көп бул боюнча техникалардын баардыгы, ар кандай техника, керектүү техникалардын баардыгы биздин республикалык чыңдоо борборунун сайтында көрсөтүлгөн. Ошол жерден сүрөттөрүн көрүп алса болот. Мен бирок үйдө отуруп эле, башка бир жерде отуруп эле, көп кыйындыксыз эле дем алуу көнүгүүлөрдү жөнүндө айтып кетейин да. Биринчиси бул дем алып атканда, демин чыгарып атканда, адам абаны дем менен чыгарып атканда, ага өзүнүн эги менен каршылык көрсөтүш керек да. Терең дем алып туруп, анан кийин өзүнүн эгин бириктирип туруп, ошо бириктирилген эги менен демди чыгаруу. Анан кийин ошо демди чыгаруунун узактыгы 2-3 эсе дем алгандын узактыгынан көбүрөөк болуш керек. Ушундай техника менен адам саат сайын бир 5-10 мүнөттөн дем алып туруш керек да. Экинчи техника бул диафрагмалдык дем алуу деп коет. Кыргызча айтканда курсак менен дем алуу. Курсак менен дем алуу, демди ичиңе алганда бул курсакты чандайтыш керек. Анан кийин демди чыгарганда курсакты ичке тартыш керек да. Ушундай техника. Бунун деле бир саатта, саат сайын бир 5-10 мүнөттөн жасап туруш керек. Анан кийин дагы жалпы бир эреже, ушундай дем алуу көнүгүүлөр жасап атканда, бул дем алып туруп, анан кийин демди чыгарып атканда толук түрдө боштонууга аракеттениш керек да. Үчүнчү компоненти бул физикалык машыгуу, физикалык көнүгүүлөр. Эң негизги бул тарапта бейтаптар, жүрөк кан тамыры менен ооругандарга алар дарыканадан, ооруканадан чыгып атканда, алар өздөрүнүн физикалык активдүүлүгүнүн кандай деңгээли, көлөмү аларга коркунучсуз, коопсуз экенин билиш керек. Ушуну билип алыш керек да бардык бейтаптарыбыз. Экинчиси, үйүндө отуруп жасап атканда эң
жакшы көнүгүүлөр, оңой көнүгүүлөр бул жөн эле жөө басмай, жеңил чуркоо, анан кийин велосипед тепмей, же велосипед менен, же велотренажер менен. Анан кийин эгер мүмкүнчүлүк болсо, абдан жакшы бул сууда сүзүү. Ушул физикалык көнүгүүдүн өзүнүн эрежеси кандайча болуш керек? Биринчиден, физикалык машыгуу көнүгүү жазардын астында ар кайсы бейтап өзүнүн жүрөк кагышынын тездигин ченеп алыш керек. Кан басымын ченеш керек. Анан кийин өзүнүн дем алуунун тездигин ченеш керек. Анан кийин физикалык машыгуу бүткөндөн кийин, көнүгүү бүткөндөн кийин дагы ушул мен айткан параметрлерди дагы бир жолу ченеш керек. Анан кийин мүмкүнчүлүк болсо, ошо мен айтып кеткен көрсөткүчтөргө дагы пульсоксиметр бар болсо, сатурациясын ченеш керек да. Кайсы убакта физикалык көнүгүү машыгуулар болбойт. Биринчиден, эгер адамдын дене табы көтөрүлгөн болсо, 37-38 градустан өйдө болсо, 37,5-38 градустан өйдө болсо болбойт. Эгер жүрөктүн кагылышынын тездиги, согушунун тездиги 100 1 мүнөттө 100дөн көп болсо болбойт. Эгер дем алуунун тездиги 1 мүнөттө 30дан көп болсо болбойт. Анан кийин баягы сатурация деп коебуз. Ал кандагы кислороддун каныктанганы 93%дан кем болсо, ошол учурларда болбойт. Анан кийин физикалык көнүгүүлөрдү жасап атканда эмнеге дагы ориентация кылыш керек. Ошо физикалык көнүгүүгө жасап атканда ошонун интенсивдүүлүгү, оорлугу ушундай болуш керек. Баягы тынч тургандагы жүрөктүн кагылышы, согушуна караганда 20-30%дан көбөйгөн ашпаш керек. Мисалы 80 жол соксо 1 мүнөттө, физикалык көнүгүү жасап атканда 100дөн ашпаш керек да. 100дөн ашпаш керек. Эгер оор даражадагы жүрөк кан тамыр оору болсо, анда 90дон ашпаш керек. Ушундай өзүңөрдүн докторуңар менен кеңешип туруп, ушуга ориентация кылыш керек. Анан кийин дагы эмне? Сразу токтотуш керек. Эгер кан басым көтөрүлүп кетсе, айрыкча 180ден же кан басым ылдый түшүп кетсе, 90дон ылдый түшүп кетсе. Анан кийин келип ошо жасап атканда мурунку кезделбеген, демиккен, аба жетишпеген көбөйүп кетсе, сатурация азайып кетсе, 93ден ылдый болуп, 90дон ылдый болуп, айрыкча 90дон ылдый болуп, анан кийин алсыз болуп кетсе, баш айланып кетсе, анда жүрөк, көкүрөк ачышып ооруп кетсе, анда сөзсүз түрдө физикалык көнүгүүдү токтотуп туруп, анан кийин дарыгерге, өзүңөрдүн үй бүлөк дарыгерге кайрылып, аны менен кеңешип, анан кийин анын уруксаты менен кайра ошо физикалык көнүгүүгө кайтса болот. Дагы бир принципти биздин бейтаптарыбыз өзүнө эске алып коюш керек. Күн сайын канча көлөмдө физикалык машыгуу жасаш бул жүрөктүн жүрөк оорунун, жүрөк кан тамыр оорунун оордук даражасына жараша болот да. Ошон үчүн баягы оор же орто даражадагылар баштаганда физикалык көнүгүүдү алардын узактыгы бир 2 мүнөттөн башталып, анан 2 мүнөттөн кийин 1 мүнөт тыныгуу болуп туруп, общий жалпы узактыгы 8-12 эле мүнөт болуш керек. Андан кийин эс алыш керек. Анан кийин ошого 1 мүнөттөн 3-5-6 күндө эле кошуп турганга болот да. Акырындап ушинтип отуруп туруп, эгер баары жакшы болсо, өзүн өзү жакшы сезсе, бейтап, анда ошо физикалык көнүгүүнүн узактыгын, жалпы узактыгын 12 аптанын ичинде 20 мүнөткө жеткерсе болот. Анан кийин дагы акырындан мен айткан режимде көбөйтүп отуруп туруп, ушул 2 айдын ичинде жалпы көлөмү 40-45 мүнөткө жетсе эң жакшы деп эсептелет да. Будан кийинки дагы бир компонент
бул психологиялык реабилитациялоо. Эми ал боюнча өзүнчө брифинг болот. Анан кийин бияка келип туруп психиатр жана психологдор айтып кетет. Мен ага токтолбой эле коеюн. Анан кийин абдан маанилүү дагы реабилитациялоо бул дарыларды колдонуп реабилитациялоо. Келип туруп мына коронавирус, тажы вирус менен ооругандан кийин жүрөк кан тамыры ооруган бейтаптар өзүнүн дары дармегин кандай режимде ичиш керек. Ошол ичип аткан дары дармектердин баардыгы бул жүрөк кан тамыр ооруна каршы болгон дарылар болот. Алардын баардыгын мурунку ооруп аткандагы режиминде эле ичип туруш керек. Бирок эмне кылыш керек? Контролдош керек. Мисалы кан басым эгер 110-70тен ылдый болуп кетсе, анда кан басымды түшүрүп аткан дарынын дозасын азайтыш керек. Аны өзүнүн дарыгери менен кеңешип туруп, кандай дозада канчага азайтат, ошол анан кийин бир жыйынтыкка келиш керек да бейтаптарыбыз. Экинчиси, могу тажы вирус менен ооругандар, айрыкча оор даражадагы коронавирус менен ооругандар арасында көбүндө кан басымы түшүп кетет да. Ошондой учурлар болсо, анда кан басымга каршы ичип аткан дарыларды толук түрдө эле токтотуп койгонго болот. Анан кийин күн сайын айтып кетпедимби, кан басымды ченеп туруш керек. Ошо кан басым анан кийин кайта көтөрүлө баштаган эле кайта ошо мурунку режимге акырындан кайтып келүүгө болот. Негизги принциптер, негизги багыттар реабилитация боюнча, жүрөк кан тамыр оору бейтаптар боюнча ушундай. Рахмат. Бир тактоочу суроо, Нурболот Алишевич. Вопрос от издания «Спутник». Как удалось определить коронавирус у новых пациентов путем подворового обхода или же обращения граждан с симптомами самостоятельно? Вы знаете, данный вопрос, алгоритмы с самого начала были разработаны, они работают. Это и лабораторное обследование, и подворные обходы тоже, потому что мы усиливаем в данном направлении, чтобы предотвратить случаи тяжелых и крайне тяжелых течений болезни, потому что есть факты, когда запускаются, занимаются самолечением. Во избежание вот таких моментов работа в этом направлении была усилена, но есть и обращение, потому что при обращении с клиническими проявлениями проводится и лабораторное обследование, и если есть клиника эпидемиологическое такое подтверждение, то, естественно, мы берем их на лечение и проводим за ними наблюдение. То есть алгоритмы, они общепринятые, только есть отдельные моменты усиления в какой-то либо части этих алгоритмов. А так все пункты алгоритмов, они действуют по выявлению, по диагностике и по лечению коронавирусной инфекции. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировали заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Нурболот Усенбаев, а также главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акбай Сарыбаев. Спасибо за внимание.